Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата Түштүк региондогу жогорку окуу жайлардын студенттери дебат турнирине катышты. Бүгүнкү аракет эртеңки келечек аттуу акыл таймашка Жалал-Абад мамлекеттик университети, Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, Ош технологиялык университети, Ош мамлекеттик педагогикалык университети, Баткен мамлекеттик университети жана Ош мамлекеттик университетинин командалары оюн көрсөттү. Жалпы 3 турдан ойношту. Биринчи турда бир эле теманы 2 багытта бөлүп ойнотушту. Анан экинчи багытында да мына ошо, үчүнчү багытында бул жалпы 4 команда финалда ойноду. Биздин команда да финалда ойноду. Азыр жыйынтыгын көрөбүз. Сынакка жалпы 10 команда 3 баскычта ойношту. Биринчи турда буга чейин берилген тапшырмаларды аткарып, калыстар тобуна көрсөтүштү. Экинчи турда командалар интеллектуалдык суроолорго жооп беришти. Жыйынтыктоочу турда катышуучулар калыстар тобунун тапшырмаларына логикалык мисалдарды колдонуп аткарышты. Түштүк регион боюнча катышып, анын ичинен 6 университеттен келип, бүгүнкү күндө 10 команда катышты. Мына ошол мем деген командалар келип, жогорку окуу жайларынын өздөрү окуган окуу жайынын намысын коргоп, ушул жерде ат салышып жатышат буюрса. Аларга атайын ректордун кубогу менен акчалай сыйлыктар каралган. Жыйынтыгында 3-чү орунду Жалал-Абад мамлекеттик университетинин командасы жана Ошму 1 командасы жеңди. 2-чи орунду Кыргыз-Өзбек эл аралык университети алды. 1-чи орунду Ошму 2 командасы утту. Бул турнирде негизинен ушул дебатта ойноп жүргөн студенттердин башын бириктирүү, андан кийин ушул бүгүнкү учурдагы ар бир маселеге жаштардын кайдыгер эмес экендигин, бүгүнкү аракетибиз эртең бизде ушул Кыргызстандын келечегин курууда чоң жардам берет деген максат менен уюштурдук. Иш-чаранын жүрүшүндө активдүү катышкан студенттерге атайын номинациялар берилип, жогорку окуу жайлардан келген командаларга ыраазычылык баракчалар тапшырылды. Биринчи турунда бул жерде командалар бир аз сүрдөндү окшойт, байкашыбызча. Ал эми кийинки экинчи турда жыйынтоочу финалдуу бөлүмдөрүндө командалар аябай мындай жакшы аргументтер менен кызыктуу жана далилдүү фактылар менен оюн курган аракет кылышты. Окуу жайдын акыйкатчы кызматы 2007 жылы 10 декабрда түзүлгөн. Студенттик акыйкатчы аппараты студенттердин конституциялык, академиялык укуктарын жана эркиндиктеринин сакталышын камсыз кылат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.